Ат минүүнүн пайдасын билип алыңыздар. Илгертен кыргыз баласы ат минип жашаган. Ат минүү бул турмуштун бир бөлүгү эле эмес, ден соолукту чыңдоонун бир булагы болуп эсептелет. Мисалга турган болсок, ат минген учурда адамдын денесиндеги баардык булчуңдар иштейт. Ал эми баардык булчуңдардын иштөөсү булчуңдардын бекемделүүсүнө жана ошондой эле кан айлануунун жакшыруусуна алып келет. Жана ошондой эле жамбаш, бел жана буттардагы булчуңдар жакшы иштегендиктен ал жактагы муундардын, тарамыштардын бекемделүүсүнө жардам берет. Ошондой эле ат минген учурда белдин кыйшайып калуусу, өзгөчө сколиоз оорусу айыгат. Себеби адам тең салмакты кармап, омурткасын түз алып жүргөнгө жана түз кармаганга көнөт. Ошондой эле ат минүү бул мээнин иштөөсүн жакшыртат. Адамдын мээси жакшы иштегендиктен, мисалга ала турган болсок, аутизм же болбосо гиперактивдүүлүк же инсульт ооруларынан айыгууда дагы атайын ат мингизип реабилитацияларды жасатса болот. Ошондой эле ат минүү ички органдарга массаж жасап берет. Мисалга ала турган болсок, боорго, бөйрөккө, ичегиге жана өзгөчө эркектердеги эркектик бездерге дагы өтө пайдалуу. Жана ат мингиңиз келсе, эске ала турган нерселер бар. Мисалга ала турган болсок, бел омурткасындагы өзгөчө курч жаракаттар, мисалы үчүн омуртка сынып кетсе, же болбосо өтө чоң грыжа чыгып калган учурларда ат минген болбойт. Жана эпилепсиясы бар учурда дагы ат минген сунушталбайт. 3 жаштан кийинки балдарга ат минип тарбияласа болот. Жана эң негизгиси дагы бир айта кете турган нерсе, ат минүү бул депрессия, стресстен арылтат. Адамда депрессия, стресс бар болсо дагы ат минсеңиздер, депрессия, стресстен арылсаңыздар болот. Кошумча сурооңуздарды комментарийга жазыңыздар, кошумча маалыматты описанияга жазып коебуз. Ат минип жүрүңүздөр, аттын дагы пайдасын алыңыздар.